Улуттук Манас Академиясынын улуттук кеңешинин жыйыны болуп, анда академиянын 2025 жылдагы өнүгүүсүнүн негизги маселелери талкууланды. Ага улуттук академиянын кызматкерлери, улуттук кеңештин мүчөлөрү, Кыргыз Республикасынын эл жазуучулары, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, коомдук ишмерлер, тарыхчылар, манасчылар катышты. Жыйындын негизги маселелеринин бири академиянын 2025 жылга карата пландары болду. Катышуучулар Кыргыздын манас эпосын сактоого жана жайылтууга, ошондой эле билим берүү программаларын жана илимий изилдөөлөрдү өнүктүрүүгө багытталган маанилүү демилгелерди талкуулашты. Манас улуттук академиясы тарабынан аткарылган иштердин топтому. Бүгүн Кудай буйрса кеңешибизде каралып аткан маселелердин бардыгы актуалдуу. Өзүңүздөр билгендей, мындан 30 жыл мурда Манас эпосунун 1000 жылдык мааракеси дүйнө назарын буруп, Кыргызстан жаңы эгемендүү суверенитет болуп, азат мамлекет катары өзүн жарыялаганда биринчилерден бул эл аралык алкактагы чоң бир маданий дагы, илимий дагы пропаганданы жүргүзүп берген. Быйыл ошо 30 жыл толуп болуп турат. Ушул Манас эпосунун 1030 жылдыгына карата дагы ушул кеңешибиз менен бир катар долбоорлорду ишке ашырганы турабыз. Бул боюнча биз буга чейин Түрксой эл аралык уюм менен биргеликте баш катчы Султан Раев менен сүйлөшүп, Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасында күз айларында, тагыраак октябрда Манас жумалыгын өткөрүүнү мечендеп турабыз. Күн тартибинде академиянын аткарган иштери жана келечеги талкууланып, ушул жылдагы иш планына ылайык маанилүү маселелер каралды. Анын ичинде Манас академиясынын 2025 жылга карата пландары, улуттук кеңештин регламентин кароо жана бекитүү, кеңештин төрагасын жана жооптуу катчыны шайлоо, академиянын ишмердүүлүгүнө, анын ичинде илимий изилдөөлөргө, маданий иш-чараларга жана билим берүү программаларына тиешелүү маселелер кирди. Бул Манас темасы тарыхчыларга өтө жакын. Манастын ичиндеги идеялардын бардыгы бул 3000 жылдык кыргыз тарыхынын бүтүндөй бир окуяларына сөзсүз түрдө тиешелүүлүгү бар. Биз Манасты ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине киргиздик деп сүйүнбөй, биз Манас эпосун, Манастын идеясын ар бир кыргыздын жүрөгүнө жеткиришибиз керек, жүрөгүнө каттатышыбыз керек. Мына ошондо гана Манастын күчү, Манастын кубаты, Манастын ичиндеги идеялары, мамлекетчилдик, мекенчилдик идеялары мына ошондо ар бир кыргыздын канында ойноп турса, ошондо биздин ушу жалпы кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө, кыргыз мамлекетинин келечегине ошондой бир дем пайда болуп, дымак пайда болуп, жигердүү аракеттер болот эле. Талкуунун жүрүшүндө улуттук кеңештин курамынын мүчөлөрү Манасты жайылтуу, анын кыргыз тилине салымы, Манас эпосын башка тилдерге которуу жана Семетей Сейтек эпостарына да көңүл буруу тууралуу сунуштар айтылды. Руханият жагдайында таяна турган жалгыз нерсебиз Манас экендиги эч кимге жашыруун эмес. Жөн эле таяна турган нерсе эмес, дүйнөгө сыймыктана турган нерсебиз, жар сала турган нерсебиз жана сунуштай турган нерсебиз. Негизги максаты жөн гана жайылтып коюу эмес, анын адамзатка керектүү бүгүнкү заманда колдоно турган жагдайдагы маселелерин дагы алып чыгуу жана коом менен кошо жашатуу болуп атат да негизги максаттары. Иш-чаранын жыйынтыгында жогоруда аталган улуттук кеңештин мүчөлөрү бир пикирге келип, бир добуштан кеңештин төрагасы кылып, Манас улуттук академиясынын президенти Азиз Биймырза уулун шайлады. Атай кетсек, улуттук отурум академияны өнүктүрүүдөгү маанилүү этап болуп саналат. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй.